Азыркы жеткинчек жаштардан сен келечекте ким болосуң деп сурасаң, юрист, экономист же болбосо депутат болом деп жооп берет. Албетте, мунун азыркы жашоого байланыштуу объективдүү себептери бардыр. Ал эми ушул эле суроону союз мезгилинде берсең, ошол кездеги балдар мен космонавт же болбосо учкуч болом деп жооп берчү. Албетте, ал кезде бул кесип өтө ардактуу болчу. Дал ошол кесипти ардактап, кийин анын окуусун аяктап, учурда Кыргызстандын жарандык авиациясынын легендасына айланган Төлөнбек Арпачиев бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн башкы каарманы. Саламатсыздарбы? 44-46 жылдан бери 15 000 саатка жакын учтум. Асманда болдум да. Таза 15 000 саат авада болдум да. Анан өзүмдүн стажым болсо 46 жылга жакындап баратат. Айтып атпаймынбы, 70-70 жылдардан баштап бул жарандык авиация келдим. Анан кийин мына учактар, учкучтар, учаардын астында өзүбүздүн эрежебиз болот да. Аба райын караш керек, самолеттун журналдары болот, аларды карашың керек, предварительный подготовка деп коет, аны дагы өтүшүң керек. Ошонун баарын тең анализдеп, анан кийин учактын командири келип айтат, бүгүн баарын карап туруп, анализдеп туруп, анан кийин айтат, учсам болот депчи. Анан кийин эми баягы баарыбыз эле Кудайга ишенебиз, учаардын астында эми Кудай өзүң колдоо, аман эсен барып, кайра аман эсен келсин деп айтасың да, ансыз болбойт, ички өзүңдүн дүйнөң менен айтасың да, ушундай депчи. Анан эми аны айткан менен өзүңдүн билимиңе, өзүңдүн опытыңа, өзүңдүн машыккан ишиңе ишенесиң да. Ошонун баарын тең сен билишиң керек, баарын билишиң керек. Бул самолетту кандай айдаганды билиш керек. Башка тиги дагы документтерди окуш керек. Ошонун баарын тең билип, анан кийин мына ошон үчүн биз азыр учуп барып келип атабыз. Кайсы жака барса ошол жака учабыз. Таң калыштуу, бирок факт. 80 жылдык тарыхы бар кыргыз авиациясы не деген учкучтарды даярдап, не деген инсандарды тарбиялады. Алсак Азиядагы, бүтүндөй Африка өлкөлөрүнүн учкучтар курамын ошол кездеги Фрунзедеги авиациялык окуу жайы даярдап чыгарган. Кыргызстандын жарандык авиациясы ушундай бай тарыхы бар туруп, эмнеге Европанын кара тизмесине кирип калган деген суроо ар кимди ойлондурса керек. Кыскача айтканда 2006 жылы ИКАОдан келген аудит кылып келген комиссиялар көрүп биздичи бул жерден. Анан кийин баягы союз жоюлуп кетпедиби? Ошол убакта переходный бир момент болуп, биз деген өзүбүздүн эрежелерди көп даярдай албай, баягы советтердин эрежелери калып, орто жолдо ушундай болуп турган кезде алар келип аудит кылып тургандан кийин бизди ошол 2006 жылы ушул жанагы кара тизмеге киргизип кетишкен да. Эми көбүнчө айтканда алар деле көп деле ошол келгенде мындай объективдүү карабай эле жалпы жөнүнөн карап туруп эле ошондой алып кетишти да. Көбүнчө мен ойлойм өзүлөрүнүн мындай конъюнктурасын карады окшойт, мындай айтсак, тиги эми конкурент болбосун же тигиндей мындай дегенчи. Анан кийин биз андан мурун 2006 жылга чейин Кыргызстан аба жолдору Европага, бул Германияга, Ганноверге, Франкфурт на Майне, Мюнхен, Штутгарт деген шаарларга уччубуз да. Биздин жана иммигрант немистерди ташыганбыз да. Где-то бир 10-15 жыл учтук. Андан кийин 2006 жылы бизди ошол кара тизмеге киргизип атат. Биз андан мурун эле учканбыз да. Ошон үчүн эми азыр 2009 жылы булар аудит кылып кеткен кайра. Андан биз жакшы өткөнбүз. Где-то бир 60% алганбыз да. Булардын эң ылдыйкы эл аралык тиги требование боюнча где-то 45-47% алсак, уже бул компания же болбосо ошол мамлекет алардын требованияларына тиги соответствовать этет да. Биз 60га жакын алганбыз. 40-тан 47-ден ашык. 60 63 ушундай. Мен азыр эсимде жок. Так айта албай атам. Ошон үчүн биз ошондой болуп өткөнбүз. Но алар бизге ошол убакта замечание берген бизге. Анан биз анын баарын тең азыр эме иштеп атабыз. Ошол берген замечаниялар боюнча иштеп атабыз. Анан кийин эми быйыл ойлоп атабыз. Эми быйыл бул 2015 жылы булар 2015 жылы февральда келип бизге консультация, жардам деп Парижден 2 инспектор келип бизге жардам берип,
көрсөтүп айтып ушундай үйрөтүп кеткен да бизге. Эми ошолордун айткан боюнча биз азыр иш кылып атабыз. Анан эми жайында бул жер жайында ушу аудит келет деп күтүп атабыз. Документтердин баарын жасап атабыз, жазадык, кылып атабыз, анын баарын тең жасап атабыз. Анан эми Еврокомиссия өзү азыр биз чакырсак ИКАОдан келет, ИКАОдан келип аудит өткөндөн кийин анан Еврокомиссиядан чакырабыз. Анан алар келип уже окончательно айтат. Же чыктыңар, же чыккан жоксуңар деп ошондой. Туура Кыргызстандын учактардын техникалык абалы ойдогудай эмес. Бирок ошол мактанган Европа мамлекеттеринин учактарынын техникалык себептерден улам авиа кырсыктарына катталган учурларын көрүп билип эле жүрбөйбүзбү? Бизде мыкты учактар жок болсо да, мактанаарлык учкучтарды даярдоочу мыкты мектебибиз бар. Каарманыбыз Төлөнбек Арпачиевке окшогон легендардуу учкуч ардагерлерибиз бар. Тажрыйбалуу учкучтарыбыз бар экендигин президенттин Европага болгон кече жакындагы иш сапарын мисал кылып айтсак болот. Иш сапардын акыркы күнүндө президенттин учагы Германияга конуш керек эле. Ал күнү ал жакта автоунааларды коңторуп салуучу катуу шамал болгон. Шамалга карабастан биздин учкуч Берлиндин аба майданына самолетту эң мыкты отургузганы баарыбыз күбө болдук. Мындай жалпы жөнүнөн айтканда жаман деле эмес биздин авиациячы. Летчиктер деле биздин учкучтардын баары тең жакшы даярданган. Мына азыр Боинг менен аэробустарда учуп атышат. Анан кийин эми ошого карата баары бир Кыргызстанды эми жакшыраак, андан да жакшы деңгээлге көтөрүлсө деп ойлойсуң. Ошон үчүн биз мен ойлойм эми бизде бул Кыргызстанда бир жогорку окуу жай ачсак авиация жөнүнөчү. Азыр бизде колледж бар, Ишимбай Абдыраимовичтин атындагы. Ал жерде орто билим берет, летчиктерди даярдайт, стюардессаларды даярдайт, инженерлерди, техниктерди даярдайт. Ал орто мектеп, орто окуу жай болуп атат да. Бизге жогорку окуу жай ачсак, анан жакшы болот деп ойлойм да. Анан эми дагы бара-бара дагы Кыргызстандын жарандык авиациясынын келечеги бар деп ойлойм. Анан дагы бир жагынан бир жакшы проблема бул өкмөт, президентибиз баары тең бизге көңүл буруп, ушу жарандык авиацияга көңүл буруп, жакшы кадрларды бизге даярдап. Азыр бизде кадровый проблемалар да болуп атат. Көбүнчө авиацияга опыты жок, билими жок. Баягы жарандык авиациянын билимин албагандар келип атат да, баягы жогорку билими болсо дагы строительный же болбосо дагы башка окуу жайларды бүткөндөр келип бизди башкарып атышат да. Эми кичине туура эмес болуп атат. Биз дагы мына азыр ошонун проблемалардын баарын көтөрүп айтып атабыз. Что жарандык авиацияны башкарганга ошол кесиптүү окуп, ошол опытный, ошону билген, элдерди билген, коллективди билген кишилер келип башкарыш керек авиацияны. Анан бизде өзүбүздүн эле ичибизден ушундай руководителерди өзүбүз шайлап алсак, же болбосо өзүбүз коюп алсак жакшы эле болот деп турам да. Ошондо андан беш бетер жарандык авиация өсүп кетет депчи.